Туғандар, мынау ежевика Black Jam'да баяғы прищипка деген нәрсені айтып эле келебиз, бирок баяғы іс жүзүнө келгенде кандай экенин көрсөтүп коеюн деп бир видео кылып атабыз да. Бул жагы азыр прищипка кылып бүттүк. Бул жагы мындай эмелерди көрсөтүп койсоңуз. Полный бүттү, азыр 2 жок калды. Азыр видеодагы кичине кол бошогондо видео менен коюлуп. Прищипка деген мынау да. Мынау. Карасаңыздар, ежевика ушул Black Jam эмеси жок, тикенеги жок. Анан прищипка деген бул эмнени берет? Ушинтип эле баш жактарын алып коебуз. Бул деген узундан узун болуп негизи кете берет да, эми бир 3төн дагы ашат негизичи. Ошону росту токтотот, өсүүнү. Бизге баягы өтө бийиктин кереги жок да, бир 2 метр, 2,5 ашып барса болот да. Бой жете тургандай кылыпчы. Бул 2 метрге чейин эми өсөт. Прищипка кылдык. 2 метрге чейин өсөт. Анан будан кийин эми мыналарында бар го, мына түбүнө мыналар келтат. Ушуларга эми күч берет да. Ушуларга күч берип, ушулардан мөмө байлайт. Ошого баягы мөмөнүн дагы мемесин көбөйтөт. Анан эрте дагы меме берет, мөмөнүч. Мөмө эртерээк пышып баштайт. Мына ушинтип эле бир неме кылып кете беребиз, прищипкачы. Бул багы азыр гүлдөй элек, меме болуп элек. Ал эми баягы гүлдөп калгандар эми арасында бар. Гүлдөгөндөргө пока тийбей элебиз. Гүлдөй элек ушул мелерге полный прищипка кылып чыгабыз. Ушинтип эле жөн эле мындай. Жүз көтөрөсүздөр мына. Прищипка негизи жеңил эле. Бунун бирок пайдасы аябай жакшы туугандар. Именно ушул немеге прищипка керек. Ежевикаларгачы. Аны мисалы летний сортторго деле андан карасаңыз, мынаны көрсөтүп койсоңуз. Мынал эми неме болуп алыптыр да, көрдүңүздөр да. Бул уже түйүптүр. Мынал прищипкасыз эле и так мына капталдарына кетиптир мынакей. Бир мына меме, бир эле кутак. Кайра мынакей көрдүңүздөр, мынал. Мына жалбырактын түбүнөн кеткен. Мынакей мынал кетти. Мынал кетти. Бул прищипкасыз эле буюрса кетип атыптыр. Эми баягы мынаны мисалы азыр биз прищипка кылдык. Кудум ушул эле болот да, мына түбүнөн, жалбырактардын түбүнөн ушундай кылып өсүп баштайт туугандар. Ошо, анан түшүм көп болот да. Түшүм бизге эми баягы түшүм керек. Баягы булар жерден мисалы азыр ушунча азыкты ала албайт, ачык элечи. Ошого биз баягы бассейн менен капельный кылып туруп, түбүнө сугарганча кошумча витаминдерди ошол менен беребиз. Суу менен эле кошуп беребиз. Ошо, анан эми баягы дары немелер бар. Аларды зашта кылып эле эметип келатабыз. Мынакей мисалы, бул ежевика Black Jam. Ушундай кичинекей болуп деле гүлдөп түйүп алган да. Аябай жакшы. Бул эми баягы карт түшкөнгө чейин түшүм берет. Ошондой сорт. Анан бунун немеси эң плюсу туугандар. Кеч күздө полный эчтекесин калтырбай биз оруп коебуз. Кайра эле мына былтыр орулган да, мисалы эчтеке жок болчу да. Былтыр оргонбуз. Кайра эле мына өсүп келди. Азыр майдын даже ортосу боло элек. Быйыл жетишип 2 метрге чейин өсөт. Түшүм дагы берет туугандар, гүлдөп, жетишип, түшүм берип бардыгына жетишет да. Мынакей туугандар. Ошо. Жалпы эми бул биз баягы эле талтактабыз. Иштер болуп атат, шүгүр. Прищипка ушул. Азыр ушу 2 жок калды. Мындай эле басып эле урган бойдон эметип кетебиз, прищипка алып кетебиз. Прищипка кылып, мынаны болсо даже калтырбай деле, прищипканы кылбай деле азыр эметебиз. Эгер болсо атайын калтырбай сиздерге бай видео үчүн. Просто жалко дейм, көбүрөөк түшүм алгыбыз келет биздерчи. Сиздер үчүн болсо прищипка кылбай бир катарды калтырып коебуз. Айырмасы болот туугандар, кадимкидей элечи. Узундан узун болот. Анан баягы капталга кеткен немелер болбойт да, адачы. Прищипка кылбасак. Прищипка кылсак, немеге кетпейт, просто бийикке. Анан капталдагы немелерди берет. Латерал деп коет эми баягы. Ошо туугандар. Негизи мындай кылам десек, жеңил эле. Ушул нерсени кылгыла туугандар, пайда алгыла, көргүлө. Бардыгыңыздарга мындай берекелүү жашоону каалаймын. Анан туугандар меме бар го? Баса шпалер. Шпалерди да айтып кетейин.
Буга дагы шпалер деп коет, эми багыл эки жагынан мындай айтканда мөмө эртең байлаганда, мөмө түйүп баштаганда мөмөнү көтөрө албайт булчу. Мөмөнү көтөрө албай ийилет. Ошого этип калбаштык үчүн биз стойкаларды орнотобуз дагы. Анан эки жагынан эле, мисалы мына стойка болуп турган болсо мындай болот. Эки жагынан эле 3 катар зым, же болсо джип, же болсо мына кабельный лента окшош бир мөмө менен 3 катар кылып туруп эле, биринчиси ушул где-то ушундай жерден башталат, эң кичинекей, эң ылдый. Экинчиси мындай, үчүнчүсү ошол ушундай кылып туруп байлап коебуз, болду. Ошо туугандар, баардыгыңыздарга берекелүү түшүмдүү каалайм. Кимге пайдалуу болгон болсо кичине лайктан басып, комментти жазып, комментарий жазгыла туугандар. поддержка катарында группаларга бөлүшүп, анан катталганды унутпагыла туугандар. ооба. Эң кылам деп көрө бербей деп кой. каттап коет, каттап сураңыз баарыңардан кичпелик.